Экс-депутат Надира Нарматова эркектерди оңай алууга сунуштады. Бет каптакпаган президент жоопко тартылабы? Жекичандын шеринелеши Канат Шабдалиев негатив жазгандардын айынан депрессияга түшүп кеттим дейт. Толугу менен алда көрүңүздөр. Экс-депутат Надира Нарматова оңай алууну сунуштады. Мындай сунушун жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова берди. Экс-депутат эмнеге көп аял алыш керек экенин мынтип толуктап түшүндүрдү. Эч кимисин капа кылбай, бакканга кудуретиңер жетсе, тыңчыкмалар дүйнөңдү көтөрүп кетпесин. Балдарың байлыгың, балдардын санын көбөйтүп, жакшылап тарбиялап чоңойтуп, жакшыдан бак кылат, жамандан дак кылат деген сөз бар. Жакшылардан калган балдарды барктап, шактаган бакчасын түзүп коюу чыныгы кыргыз мырзасынын эрдеги. Бир алкаштан төрөлгөнчө асыл тукум жигиттерден кыргыздын саны көбөйүшүн каалайм. Кудайдын кулагы сүйүнөт дейт ал. Маалымат булагы Чындык KG. Бет кап такпагандыгы үчүн президентке айып пул салындыбы? Твиттердеги бул аккаунттун Бишкек комендатурасына эч кандай тиешеси жок. Бул тууралуу Бишкек комендатурасынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Фейсбуктагы баракчасына жазды. Коомдук жайларда бет кабы жок жүргөн үчүн айып пул салынат деген маалымат туура эмес дейт ал. Эске салсак, социалдык тармактарда Твиттердин колдонуучусуна Бишкек комендатурасынын атынан жазылган жооп талкууланып жатат. Анда Бектур Искендер аттуу колдонуучу Твиттердеги баракчасына коомдук жайларда дайыма бет капсыз жүргөн президентке чара көргүлө деп комендатурадан суранган. Ошондой эле ал президент канча айып пул төлөшү керек деп кызыккан. Анын постунун астына комендант KG аккаунтунан жооп жазылган болчу. Комендатуранын маалымат катчысынын билдиришинче, комендатуранын атынан ким жазып жатканын иликтеп жатышат. Булак Барс Медиа. Жеки Чандын шеринелеши Канат Шабдалиев негатив жазгандардын айынан депрессияга түшүп кеттим. Акыркы күндөрү Жеки Чандар менен шеринелешмин деген актер апартмачы Канат Шабдалиев аттуу жарандын кыска тамашалары интернетти жарууда. Анда эмесе азыркы тапта Якутияда эмгектенип жаткан Канат мырза менен анын чыгармачылыгы, 5 өрдөгү жана жашоосу тууралуу кыска маек. Канат байке, кандайсыз? Жеки Чан, Боло Енг, Жетли сыяктуу шеринелештериңиз жакшы жүрүшөбү? Саламатсыңарбы? Шеринелештерим жакшы жүрүшөт го дейм. Карантин башталганы алар менен байланыша элекмин. Аялдарыбыз сүйлөшүп турушат. Өзүңүз тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Өзүм 1977 жылы Ысык көл районуна караштуу Чоң Өрүктүү деген айылда төрөлгөм. Атам мал доктор, энем болсо мугалим. 5 бир тууганын экинчисимин. Үй бүлөлүмүн. 2 уул, 1 кызым бар. Орусияда иштегениңизге канча болду? Эмне жумуш кыласыз? Орусияда ушул жылдын 2-мартынан тарта иштеп баштадым. Сиделкамын. Орус кемпир багам. Тамаша. Кадимки эле мигранттын турмушу, кара жумуш, үйлөрдү оңдоп түзөөдөн өткөрмөй. Мурда Кыргызстанда каякта иштечү элеңиз? Кыргызстанда Ысык көл облусундагы Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрынын актер болуп иштечүмүн. Кошумча тамада болуп той алып барчумун. Кыргызстанда чыгармачылыкка аралашып жүргөндөр тамадалар жакшы табышат. Сиз деле мекенден кетпей ошол тармакты уланта берсеңиз болмок беле. Мен мекенимден биротоло кеткен жокмун, буйруса барам. Ошол тармакта эле эмгектенем. Жакшы эле таап келатам, шүгүр. Март айында тойлорго тыюу салына баштаганда Орусияга кетип калдым. Балдар чоңоюп жатат. Анан эмне кылабыз? Жата бербей, бир аз да болсо иштеп, акча табайын деп бул жакка келгем. Жакындан тарта блогерлик кыла баштадыңыз. Ушундай жаатта кыска видеолорду тартуу тагыраагы 5 өрдөктү учуруу идеясы кимге таандык? Блогер бололу деп деле ойлогон эмеспиз. Нурбек Саяк деп мурда Кыргызстанда таанылган куудул иним экөөбүз отуруп жөн эле Жеки Чандар менен шеринелешмин деп тамаша тарта коюп, Фейсбуктагы өзүмдүн тамашалашып жүргөн жоро жолдошторума жиберип койсом, 2 сааттын ичинде WhatsApp тайпаларга тарап, YouTubeга чыгып кетиптир. Айла жок, андан ары тартууга туура келди. Айныган киши экен деп видеолордун алдына негатив жазгандар да көп болуп, депрессияга түшүп калдым. Анан же ары болоюн, же бери болоюн, биротоло айнып кетейин, же оңолуп кетейин деп улантып жатабыз. Сизди студент кезиңизде эле ушундай болчу деп уктум. Ошондо эле чымындар бар беле.
Ким айтып жатты болду экен? Кенеде имен эле бар. Студент кезимде тайпалаштарыма, курсташтарыма айтышым мүмкүн. Мен китепти көп окуйм. Санжираны, тарыхты, анан илгерки баатырлар жөнүндө айтып бергенде, азыркы заманга ылайыкташтырып, азыркы адамдарга салыштырып, апыртып айтып берчүмүн. Балким ошону айтып жаткан чыгар. Коюлушкан калптар каяктан келет? Даярданасызбы же дароо айта бересизби? Даярданбайм. Бирок акыркы учурларда калптарды эмес, кичине ашыкча чыгып кеткен сөздөрдү көзөмөлдөгөнгө даярдык болуп калды. Анткени баягы өзүбүз тамашалашкан 5-6 бала эмес, жалпы эл көрүп жаткандан кийин тилди байкап, кичине элди сыйлап, маданияттуураак болгонго аракет кылам. Аз күндүн ичинде элдер таанып, жакшы пикирлерин калтырууда. Сиз үчүн жагымдуу болуп жатабы? Мен ошо жакшы пикирлерди азыраак окуйм. Ошончонун ичинен негативдер көзүмө көрүнөт да. Менин чоң энем казак кызы да. Жакшы пикирлерге кичине болсо да бердейип, салабаттуу болуп, жанымдагыларга билгизбейин десем да, болбой жүзүмө жылмаюу келип калат да. Киного, YouTube'га актер болуп бериңиз деген сунуштар түшүп жатабы? Буйруса бир сериал тартабыз. Кыргызстанга качан келесиз деп сунуш түштү. Ал дагы чечиле элек. Экинчиден, Мурда туугандар деген комедия киного тартылган. Ал дагы ийгиликсиз чыгып калды окшойт. Андан сырткары былтыр декабрда Орустун Максим Дашин деген режиссерунун «На дальних рубежах» деген киносуна тартылган. Ал тасмада тергөөчүнүн ролун ойнодум. Белгилүү актриса Виктория менен чогуу тартылдык. Буйруса жакында экранга чыгат. Кыргызстанга качан кайтууну көздөп жатасыз? Кайтканда эмне жумуш менен алектенейин деген ойлоруңуз бар? Блогерликти терең өздөштүрөсүзбү? Кудай буйруса август айында барайын деген ниеттер бар. Ал эми блогерлик боюнча айтсам, эгерде элге жагып жатса, эл үчүн иштеп бергенге, элдин маанайын көтөргөнгө даярбыз. Кыргыз элине карантинде жакшы маанай тартуулап жатканыңызга ыраазычылык. Эми калуу тилектерди айта кетсеңиз. Кыргыз элиме дүйнө жүзүн каптап жаткан коронавирустан аман-эсен айыгып кетишин, аман-эсен кутулуп кетишин каалайм. Ушул карантин деген үй түрмө батыраак бүтүп, кыргыз элим баягы кандай жашаса, эркин ошондой жашап калышын каалайм. Бардык кыргызстандыктарга аманчылык, ден соолук, жакшылыктарды гана каалайм. Маалымат булагы Барс Медиа. Коменданттык саат учурунда жолугушууга чыккан кыз-жигиттин окуясы. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн улук офицери Жылдыз Кемпирова карантин маалындагы түйшүгү төмөн жумуштун оорчулугун жана андагы кызыктуу окуяларды айтып берди. Каарманыбыз 1988 жылы 22 ноябрда Бишкек шаарында төрөлгөн. Пландагы иш-чара жүрүп жаткан күндөрдүн биринде күнүмдүк жумушу менен жолдун боюнда кетип бара жаткан жаш кызга белги берилгени угулбай калдыбы? Айтор унаа жанына жакындаганга чейин эч маани берген жок. Аргасыздан дезинфекция кылып жаткан өрт өчүрүү унаасын токтотуп, биздин куткаруучу ал жаш кызга чуркап барып, хлор чачылып жаткан аймактан алыс болуу керектигин айтты. Көрсө ал кыз кулагына наушник салып алып, телефондон кызыктуу видео көрүп бара жаткан экен. Коменданттык саат кирген учур. Кечинде кесиптештерим менен үйгө бара жатканбыз. Бир маалда жетелешип бараткан кыз-жигит биздин формабызды көрүп, теректин артына жашынып калуу аракетин жасашты. Алардын жанына барсак, үйлөрү жакын жерде экенин айтып, качып кеткенге үлгүрүштү. Ошондой күндөргө туш болуп жатабыз. Азыр көбүнчө туугандар бул оору качан бүтөт, же дагы узарабы деген суроону узатып жатышат, деди ал. Каарманыбыз учурда куткаруучулар дагы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын айтты. Өлкөбүздө коронавирус илдети катталгандыгына байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министри Замир Марипбаевич Аскаровдун буйругунун негизинде күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга өткөнбүз. Ушул тапта мага жүктөлгөн милдеттин бири калкты массалык инфекциялык оорудан коргоо иш-чараларын уюштуруу жана аларга катышуу болуп эсептелет. Тактап айтканда, калктуу конуштарды, эл көп топтолуучу жайларды, унаа жолдорду дезинфекциялоо иштерин пландоо, калк арасындагы коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөө, жарандык коргоону комиссиянын ишин уюштуруу жана коронавирус инфекциялык ооруну алдын алуу боюнча протоколдук тапшырмалардын долбоорун даярдап, жетекчиликке сунуштоо. Министрликтен коронавируска каршы күрөшүү иш-чараларына бөлүнгөн товардык материалдык каражаттарды бөлүштүрүү жана максаттуу колдонулушун көзөмөлдөө.
Ошондой эле биздин башкармалык тарабынан чет өлкөдөн келген жарандарды жана коронавирус оорусуна чалдыккандар менен байланыштуу болгон жарандарды обсервацияга жаткыруу үчүн кошумча орундарды даярдап, ар тараптуу камсыздоо уюштурулууда. Мисалга алсак, матрас, шейшеп, жаздык, одеял жана башкалар санитардык гигиеналык каражаттар менен камсыздоо. Обсервацияга жаткан адамдарды 3 маал ысык тамак менен камсыз кылуу жүрүп жатат. Мындан тышкары, облус аймагына кирип жаткан унааларды жана алардын жүргүнчүлөрүн текшерүү максатында Чүй облусунун Кемин районунун Боом капчыгайында, Жайыл районунун Сосновка айылынын Сосновка постунда жана Ысык Ата районунун Актилек көзөмөл өткөрүү пунктунда санитардык карантиндик постторду уюштуруп, ал жакта биздин башкармалыктан медицина жана милиция кызматкеринен нөөмөт уюштурулуп жаткандардын дени табын текшерүү, унааларды дезинфекциялоо жана башка ушул сыяктуу бир топ иштер аткарылууда. Ошол нөөмөттө турган кызматкерлерди дагы 3 маал ысык тамак менен камсыздоо иши биздин башкармалыкка жүктөлгөн, деди ал. Каарманыбыз бул жумушка 2013-жылы келген. 2006-жылы Кант шаарындагы номер 2 орто мектепти ийгиликтүү аяктап, 2009-жылы академик Асаналиев атындагы Тоо-Кен институтунун экономика факультетине тапшыргам. Азыркы учурда бир кыздын апасымын. Аты Жамал, 1-класстын окуучусу. Ал эми иштеп жаткан жумушум боюнча айта кетсем, 2013-жылдан баштап өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгында кызмат өтөп келем. Азыркы учурда калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн улук офицер болуп иштейм, деди ал. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.